Жогорку Кеңеште Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Тактап айтканда, билим берүү тармагында иштеп жаткан мугалимдер 65 жаштан ашкандан кийин жетекчилик кызматка иштебеш керек. Жогорку окуу жай жана башка тармактарга бул мыйзам иштейт. Бир гана эл агартуучуларга тийиштүү экенин белгиледи. Кошумчалай кетсек, билим берүү жана илим министринин маалыматына караганда, 65 жаштан жогорку иштегендердин саны 20% түзөт. 65 жашка чыккан эмне үчүн биз 65 деген жашты чекти сунуштап жатабыз. Анткени мамлекеттик бардык кызматкерлер 65 жаш экен. Жогорку окуу жайынын жетекчилери дагы 65 жаш чек экен. Бул өзү Эмгек кодексинде бардыгы эле ошо 65 экен. Болгону биздин мектеп директорлору, мектепке чейинки директорлор жана мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарынын директорлору ушул кодекске кирбей калыптыр да. Ушул чектөө. Окуу жылы башталар алдында 3000ге жакын мугалимдердин жумуштан кыскартылышы боюнча бир топ талкуу жүрүп, министрликке ар кандай сын пикирлер айтылганы маалым. Бул боюнча маселе көтөрүлүп, учурда абал кандай жана эмне себептен кыскартылганына кызыгышты. Мына билим берүү тармагындагы жыл башталганда, окуу жылы башталганда кыскартуулар болду эле го 3000 мугалимге чейин. Ошол негизинде кыскартуу болду. Кайсылар кыскартуу болду? Мугалимдер бизге арыз менен кайрыла башташты. Аябай айлык акыбыз абдан аз деп. Анан биз түшүнбөй калдык, эмне үчүн азайды? Таптакыр эле кичинекей суммаларды айтып атышат да, 3000 деп, 4000 сом деп. Анан андай болушу мүмкүн эмес эле. Тарификацияны карадык. Анан барып изилдесек, жанагындай чыгыптыр да. Бир предмет боюнча 4 сааттан, 3 сааттан, 5 сааттан бөлүп бере баштаптыр. Анан биз айттык, мындай болбойт. Бул жеген сапатына дагы терс таасирин көрсөтөт, анан айлык акыга да терс таасирин көрсөтөт деп туруп, анан керектүү буйрук чыгарып, анализ кылып, анан жөн эле берип койгон жокпуз. Бул критерийлерди бердик да. Эффективдүү, жакшы иштеген мугалимдерге гана сааттарды бөлүштүргүлө деп. Деги эле кабыл алынган мыйзамдар канча убакытта күчүнө кирерине кызыгып, аталган мыйзам башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Талкууда жүргөн мыйзам айрым район башчылары үчүн күчүнө кирип калганбы деп мыйзам чыгаруучулар өздөрү таң калуу менен өкмөт өкүлдөрүнө кайрылды. Кээ бир райондордо 1-сентябрдан иштеп атпайбы бул мыйзам долбоору? Бул мыйзам. Мисал келтирейин, Тогуз-Тороо районунда өзү 14 мектеп бар. Ошонун 4 жетекчисин 65-ке чыктыңар деп 1-сентябрдан бошоткон да. Алар үчүн эмне башка закон иштейби? Урматтуу Айтмамат Кошоевич, сизге чоң рахмат бул маалымат бергениңиз үчүн. Мен иштеп тактап чыгайын. Чоң рахмат. Ал жерде мен өкмөттүн өкүлүнө да кайрылат элем, Ашер Бекмойдонович. Ал жерде аким баш болуп 4 мектептин жетекчисин 65-ке жашка чыктыңар деп мыйзам али бизде талкууда жүргөн маалында бошотуп атат да. Бул өзүм билемдик деген сөз да. Ошол жерде Касымалиев атындагы мектеп бар. Мамлекет 1 сом короткон жок. Ошону ошол директор өзү каражат таап келип 180 орундук балага мектеп спорт залы менен салдырды. Ошону бүтүп атканда аким келип бошотуп коюп атат да. Аталган район башчысы күчүнө кире элек мыйзам долбоорун колдонуп, айрым мектеп директорлорун кызматтан алып жатса, тескерисинче бир район же айыл жергесинде жүрүм-туруму начар мугалимдерди жумуштан ала албай, убара болуп жаткандарына да эл өкүлдөрү токтолуп, карап жаткан мыйзам долбооруна кошумча иретинде кошуп коюуну сунуштады. Мугалим өзү жетекчи дейбизби, мугалим дейбизби, жумуш убактысында эмес, учурда ичип алып правасын алдырып атса, ошол туура нерсеби? Кандай деп ойлойсуз жетекчилиги? Биздин позициябыз бул туура эмес, балдарга туура эмес үлгү берип жатат да. Бул аябай жаман терс көрүнүш. Ошо жүрүм туруму боюнча да бир нормаларды киргизип койсоңор жакшы болот эле деген оюмду айткым келип атат да. Себеби айыл жеринде ким кандай жүргөнүн, тим более мектеп директорлору кандай жүрүп атканын айыл жалпы бүт баары жакшы билет. Анан ошо жүрүм туруму начар жүргөн жетекчилер сөз түрдө баягы мыйзам жагынан аларга мера принимать эте албайт экен. Ошол аким менен сүйлөшсөк, кече болгон случай да болду. Аким да мера принимать эте албайтам деп атат да. Ушундай нормаларды кабыл алсаңар жакшы болот эле. Билим берүү тармагында жылы санчалык деле чоң эмес болуп жатканда, мындай мыйзам долбоорун алып келүү канчалык деңгээлде кереги бар деген ойлорун билдирген депутаттар да болбой койгон жок. Жыйынтыгында биринчи окууда концепциясын кабыл алып берүү боюнча добушка жөнөтүлдү. Бул жерде
көз караштардын кагылышы, сын пикирлер, сунуштар менен келип чыгып атат бул мыйзам. Бир топ депутаттар көтөргөн, чек болуш керек жана башка болуш керек деп. Эми добуш менен чечим кабыл алабыз. Биринчи, экинчи окуу деген бар. Азамат Бакиров, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.